Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, 4-майга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди тааныштыруу үчүн микрофондо аты жөнүм Айжамал Амирова. Баткенде китепкананын имараты жок. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орун басары Айнура Аскарова Жогорку Кеңештин депутаттары менен бирге Баткен облусундагы маданий жайлардан кабар алганда маалым болгон. Баткен облустук китепканасы өзүнүн имараты жок болгондуктан учурда Баткен шаарынын борборундагы мурдагы Төрткүл рестораны болуп турган эски имаратта жайгашкан. Ушул тапта облустук китепкананы жаңы заманбап имаратка муктаж. Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынын чечими менен Баткен шаардык мэриясы тарабынан облустук китепкана менен музейди салууга буга чейин 30 сотук жер бөлүнүп берилген. Ага облустук заманбап китепкана жана музей салуу учур талабы. Ошондой эле министрдин орун басары Айнура Аскарова Кызыл Кыя шаарында жайгашкан шаардык китепканага жана музейге барып аталган маданий мекеменин иши менен жакындан таанышты. Кызыл Кыя шаарындагы музей жана китепкана дагы оңдоп түзөөгө муктаж. Экөөнү тең толук реконструкциядан өткөрүү керек. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча чечимдер көчмө жыйын республиканын аймактарын кыдырып бүткөндөн кийин кабыл алынмакчы. Чек арада жашаган аялдардын бизнес пландары колдоого алынат. Баткен районунун чек арага чектеш айылдарындагы аялдар үчүн баарлашуу ишеним укук коомдук фондуну аялдар тынчтык үчүн долбоорун ишке ашырат. Бул тууралуу аталган фонддун аткаруучу директору Назгүл Алдашева билдирди. Бул долбоордун негизги максаты ушул Баткен областындагы чек ара аймактарында чек арада ачык чатактан кийинки калыбына келтирүү жана тынчтыкты куруу процесстеринде аялдардын ролун илгерилетүүгө багытталган. Андан сырткары ошол аялдардын бизнес долбоорлорун иштеп чыгуу, туруктуу бизнес долбоорлорун иштеп чыгууга окутабыз, көмөктөшөбүз. Андан сырткары ошол эң ийгиликтүү бизнес долбоорлорго материалдык жардам көрсөтөбүз. Бул деген ошол керектүү болгон жабдууларды, шаймандарды, ушундай материалдарды алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кызыл Дөң кварталында жаңы жол ачылат. Баткен шаарынын Кызыл Дөң кварталынын Тамаша жай участкасында жашоочулар тарабынан тосулган мыйзамсыз тосмолор алынды. Бул тууралуу Кызыл Дөң кварталынын башчысы Гүлнара Темирбаева билдирди. Жол чөт бул жерден мынау центральный Сайдман Ажы көчөсүнөн Курбанбек Орозов көчөсү болуп Тамаша жай ушундайга өтүп кете турган болуп атат. Ошол мыйзамсыз курулуштарда элдер өзү жакшы түшүнүктөрү пайда болуп, эл өзү колдоп, жакшы иштерди көрсөтүп атат да. Эми кеңири баянга орун берели. Бүгүн Баткен шаарында жарандарга юридикалык кеңештер берилди. Кененирээк кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы айтып берет. Документке жүгүрдүм, тууралайын депчи. Жүгүрсөм анан мен ушинтип туурлап акырда даяр болгондо баягы кайынсиңдилерим кол кой бербей койду да. Баткен районуна караштуу Бужум айылынын тургуну жалгыз бой 3 баланын ненеси Айдана Ахматова үйүнүн документтерин мыйзамдын негизинде бүтүрө албай убара тартып жүрөт. Күнүмдүк тиричилиги менен бараткан каарманыбыз кеңеш берип жаткан юридикалык адистерди кезиктирип, адвокаттан акысыз консультация алды. Өтүп кеткенине 4 жыл болду. Ошо балдарымна документ керек болуп калды. Документти тууралайын деп, анан документ тууралап, ошо үйүмдүн бар жок документи тууру болду. Бирок келинге өтпөй экен, кайнагамдын номуга өтүш керек экен. Кайнагам майли меңа эме кыл, мен сага эме кылып тууру болгондо баягы подарка кылып тапшырса, ошондо эме бизге өтөт экен да. Булар 5 миллионго сатып атат үйдү деп отказ кылышып атат да. Не кылат, мисалы үчүн 3 балам мен кышта каяка барат элем. Икандан консультация алдым. Рахмат. Ошол жол жобо менен энди Кудай кааласа бүтүрүп алам деген оюм бар. Бүгүн Баткен шаарында Юстиция министрлигинин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдыгына карата мамлекеттик органдардын өкүлдөрү тарабынан элге акысыз кеңештер берилди. Иш-чаранын негизги максаты ушул жарандарга укуктук консультация берүү, жарандардын көйгөйлөрүн чечүү жана ошол калктын айырылуу катмарынын укуктук жактан корголуусун камсыз кылуу, сот адилеттигине ошол жетишүүнү
көмөктөшүү болуп эсептелинет. Баткенде өтүп жаткан бул иш-чарага түшкө чейинки убакытта 43 адам ар кандай маселелер менен кайрылган. Негизинен кайрылган жарандардын көйгөйү юридикалык маселелер экендиги маалымдалды. Негизги маселе пособие боюнча болуп атат, пособие пенсия боюнча болуп атат. Анан калгандары ушул жер, үй бүлө маселелери боюнча кайрылып өздөрүнүн ошол консультациялар суроолоруна жооп алып кетишип атат. Мыйзам боюнча мамлекет кепилген юридикалык жардам мыйзам талаптарына ылайык бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн аткарган иши боюнча жарандарга акысыз консультациялык маалымат бергенге милдеттүү. Белгилей кетсек, бул иш-чара жыл сайын өткөрүлүп келет. Былтыр декабрь айында акысыз юридикалык декадасы өткөрүлүп, тилектештик автобусу деген долбоордун негизинде райондун алыскы аймактардагы тургундарга акысыз кеңештер, укуктук жардамдар берилген. Сабира Бакирбек кызы, Сезим Ажураева. Баткендеги ишкерлерди колдоо багытында кеңештин отуруму болду. Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программа кабыл алынганын. Кеңеште ошол кабыл алынган программаны ар бир ишкер өздөштүрүүсү керектиги айтылды. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыз. Баткенде биринчи жолу бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин отуруму болду. Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен жаңыдан түзүлүп ишин баштап жаткан кеңештин максаты аймакта бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу. Бул иш-чара кечээден бери катышып атабыз. Албетте мунун өтө маанилүү чоң иш-чара болуп жатат. Анткени мамлекет менен жеке ишкерлердин ортосундагы ажырымды бириктирүү. Бул Баткен жалпысынан Баткен областын өнүктүрүүгө карата жеке ишкер дагы мамлекет дагы кызыктар болуп, экөө бири-бирине кол сунуу менен чогуу иштешип, жеке ишкерлердин көйгөйлөрүн чечип берүүгө мамлекет дагы өзүнүн кызматтарын, өзлөрүнүн жардамдарын сунуштап жатышат. Баткен облустук прокуратура тарабынан 10 жолку текшерүүдөн 18 мыйзам бузган жеке ишкерлер катталган. Анын ичинде 4 жеке ишкер жоопкерчиликке тартылып, 1 кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлүүдө. Өткөрүлгөн кеңеште жеке ишкерлерге мыйзамды так сактоону жана прокуратурадан юридикалык кеңеш алып туруусу айтылды. Баткен областында биз жана айтып өттүк, прокуратура органдары ишкерлер келсе, ишкерликтерге кандай тоскоолдуктар болсо, биз дайыма аларды угууга, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө дайым даярбыз. Анын негизинде мына бүгүнкү күндө бардык Баткен областынын шаар райондорунун борборлорунда атайын көрүнүктүү жерде илинип турат. Биздин ишеним телефондор, ошондой эле ал жерде кимге кайрылыш керек экенин ишкерликтерге тоскоолдуктар болсо. Ишкерлерди колдоо кеңеши 2017 жылы түзүлгөн, бирок ушул убакка чейин иштеген эмес. Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программа кабыл алганын, кеңеште ошол кабыл алынган программа ар бир ишкер өздөштүрүүсү керектиги айтылды. Бул облустун өнүгүүсүнө таасири берет. Ишкерлерге бүт тосуулар болбогу тийиш. Алардын коопсуздугу боюнча азыр ошол эле мен жогоруда айтып кетпедимби? Баткен облусунун өзгөчө макамы мыйзамына биз азыр ушул чек арада жайгашкан, чек арада иштеген ишкерлерге биз сөзсүз түрүндө мамлекет тарабынан жана башка финансылык институт тарабынан камсыздоо страхование механизмдерин киргизебиз. Белгилей кетсек, кеңештин ишин илгерилеттүү каржылоо Прон тарабынан колдоого алынган. Сезим Ажураева, Салам Медиа, Баткен. 4 майга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.